кырдаалдар министрлигинин куткаруучулар даярдоочу мамлекеттик борбор Табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу, алардын кесепеттерин жоюу иштерин аткарган УКМ кызматкерлери куткаруучуларды даярдоочу мамлекеттик борбордо даярдыктан өтүшөт. Түрдүү багытта иш алып барган куткаруучулар дал ушул борбордон теориялык билим алып, аны практика жүзүндө бекемдешет. Ар түрдүү программалардын негизинде куткарчылар 1 жумалык, 2 жумалык, 2 айлык жана 1 айлык даярдыктан өтүшөт. Түндүктө жайгашкан 4 область боюнча жана Бишкек шаарындагы куткаруучуларды атайын даярдыктан өткөрөбүз. Бул жерде куткаруучуларды кырсыктардын алдын алууга жана анын кесепетин жоюуда даярдыктан өтүшөт. Куткаруучуларды даярдоочу борборго түндүктө жайгашкан 4 облустун жана Бишкек шаарынын куткаруучулары келет. Аларга өзгөчө кырдаалдарды алдын алууда жана кесепеттерин жоюуда атайын программанын негизинде билим берилет. Программанын ичинде камтыган бул сабактар тоодон куткаруу иштери боюнча, суудан куткаруу, медициналык жардам, биринчи медициналык жардам көргөзүү боюнча, инженердик даярдоо боюнча, ошолор боюнча сабактар өтүлөт. Бул жерде болсо куткарчылар мисалы жаңы жумушка келген куткарчылар бизде 2 жумалык программанын негизинде келишет. Атайын күн тартиби боюнча сабактардын программа негизинде окуп кетишет. Окууга келген куткаруучуларга толук кандуу билим берүү үчүн шарттар түзүлгөн. Аудиториялар керектүү окуу куралдары жана жабдыктар менен камсыздалган. Программанын негизинде окуган куткаруучуларга 1-2, 3 жана чебер куткаруучу наамы ыйгарылат. Ошондой эле аталган жай кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуучу окуу жай болуп эсептелет. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучуларды даярдоочу мамлекеттик борборунун 86-123 аскер бөлүгүндө жоокерлер дагы кызмат өтөйт. Жаш жоокерлер кызмат учурунда издеп куткаруу иштерин жүргүзүүнү, адам өмүрүн сактоону үйрөнүшөт. Автандил Бактыбеков, Тилек Дайырбеков, СТВ.